Элдик медиа баарына сөз беребиз. Мен биринчиден Кыргызстаныма кайтып келгенде эмнеге мындай чечим кабыл алдым? Биринчиден силер өзүңүздөр билгендей мындай кырдаал курчуп турган убакытта ошол кырдаалды токтотуш үчүн элибиз мындай болсо мындай опур толду болуп турган кезде ушуну токтотуу үчүн учуп келдим мен. Бул болсо 7-8 жаштап эстесеңер кандай окуялар болуп атканда бул кыйынчылык болду да. Аскер демек ошол укук коргоо органдардан бирөө кайтыш болду. Жөнөкөй жарандардан көп адамдар жарадар болду дегендейчи. Анан болсо ошондой дагы бир неме чыгып кетпесин деп туруп мен ошолорду колуман келсе, мен дайыма айтып келгем. Кыргызстаныбызды сактап калышыбыз керек. Биримдик, бүтүмдүк элибизде эң чоң байлык, эң чоң байлык. Ошонун негизинде ана мен ушундай чечим кабыл алып туруп анан кийин мына учуп келдим. Эми мындай да, мен болсо Кыргызстанда жүргөндө да, депутат болгондо да, президентке талапкер болгондо да, 1 жыл 9 ай сыртта жүргөндө да көп ушактар болду. Кыргызстанга келбесем коркок эле коркок дейт. Кыргызстанга учуп келсем айтат бул сүйлөшүп келиптир, же бирөөлөр кепилдик бериптир деп. Эми мен сүйлөшүп келсем, неметип келсем, мындай немелер ар бир укук коргоо органдарда чакырбайт эле да. Бул биринчиден, экинчиден мен ойлойм эң негизги чоң кепилдик Кыргызстаныбызда бул мыйзам болуш керек. Эң негизги чоң кепилдик. Кудай буйруса мен ойлойм ошондой эле болот деп үмүттө туруп атам мен. Азыр көрөбүз, убакыт көрсөтөт. Онадыр боюнча бир суроо, онадыр боюнча Алмазбек Атамбаев жылга чейинчи времени мало. Сурама Жээнбековдун бул маселе боюнча сүйлөшкөнүн, анда Бабановго карата кылмыш иштерди токтотулуш керек деген пикирин айтканын билдирген. Ошондой эле мурдагы улуттук коопсуздук боюнча маалий комитеттин жетекчиси Абдий Сегизбаев менен да бул маселе боюнча сүйлөшкөнүн айткан да. Сиздин кабарыңыз барбы деген онадыр боюнча мурдагы президент менен учурдагы президенттин сүйлөшүүсү. Мен болсо онадыр боюнча айтып койгум келет. Онадыр боюнча толук кандуу менин видеомду карап чыксаңар, эми болсо ошол видеодон көрсө болот да, ошол жерде чакырык барбы же чакырык жокпу. Ошол жерде мен кайрылып атам. Жана бандиттерден коркпогула деп, баарын коркутуп аткандан кийин коркпогула деп. Келип туруп добуш бергиле деп, ошол негизинде болду. А мен жанагынтип айткан чөгөлөп турганча тике туруп өлгөн деп мен болсо ар бир областка барганда айттым. Коркпой келип добуш бергиле деп туруп, ошол негизде болгон чакырык. Мен дагы айтып атам, онадыр боюнча. Мен айтып атам, биздин мамлекетибизде көп улуттуу болгонубузга сүйүнүшүбүз керек деп атам. Көп улуттуу болгонубузга сүйүнүшүбүз. Баардык биримдикте, ынтымакта биригип туруп мамлекетти көтөрүш керек деп атам. Сөзүмдө уландысын көрсөгөр, мен айтып атам, кыргыз дыйкан огороддо жүрсө, жанында өзбек дыйкан жүрөт деп атам. Кыргыз аскерде жүрүп мынтык кармаса, жанында өзбек турат деп атам, өзбек жараны турат деп атам. Мен биримдикке чакырып атам ар жерде. Ар жерде бөлүү немеге чакыруу жок. Адан тышкары ал жерде бир эле өзбек калкы болгон жок, ар жерде кыргыз калкы да болду ал жерде. Мен ойлойм, онадыр боюнча Кудай буйруса азыр эми болсо бул иш жабылган эмес, себеп дегенде мен болгон жокмун мамлекетинде. Кудай буйруса мен ойлойм, мен келдим, мынакей азыр жооп берем. Жооп бергенден кийин мен ишенем бул иш болсо жокко чыгарылат деп. Эми ишиңиздин баарын жөнгө салып алгандан кийин кайра саясатка кайтып келесизби? Мен саясат боюнча так жооп бергем. Мен өзүмдүн айткан сөзүмдө жооп бергем. Мен болсо саясаттын чоң тепкичи, мен ойлойм, саясаттын чоң тепкичи бул болсо президенттикке талапкерлик. Мен элиме чыктым программа менен. Колдоп бергиле, колдоп берсеңер мен бул ишти жазайын дедим. Элим өз добушу менен колдоду. Мен экинчи орун алдым. Мен шайлоодо айттым, шайлоо болду дедим. Шайлоонун жыйынтыгын тааныдым. Анан жанагы онадыр боюнча мен таанып алсам шайлоонун жыйынтыгын, митинг чыгарсам, анда ошондой болсо болот. Мына аяк ушогу деп мен тынчтыкка чакырдым азыр. Экинчиден мен ошондо айттым. Эми осы элиме мен анда башкача жардам берейин деп. Саясаттан кеттим деп айттым мен. Бирок сиз буга чейин кеттим деп бир нече жолу айткансыздар. Бирок келбедиңизби кайра? Мен мекениме келдим де, мен саясатка келдим де. Мекениме келдим де мен. Мекениме де келбешим керек беле. Буга чейин. Мен сиздин Москвадан кайтып келгениңизди айткан жокмун. Буга чейин деле саясаттан кеттим деп бир нече жолу чакырып жазып. Мен муну шашпай жооп берейинчи. Казыр мени болсо да. Элдик медиа баарына сөз беребиз.